чоң жолдон өтүп аткандачы текшерүүчүлөр өтөт анан замечание кылбагынып деп акыян деген жазуунучу ошонун арты акталбай калган экен өткөн субботниктен ошону акталды эртең менен өкмөт тапшырма койгонунан военкоматта альтернативный службага калган балдар 25 000 сом акча төлөшөт. Андан тышкарыда 108 саат коомдук пайдалуу жумуштарга иштеп берет. Балдарга чалсам эч ким жок. Улукка чалгам как раз машинасы менен келип азыр баратат ошону кылганчы. Да бир 2-3 адамга чалдым. Чалсам эти акимге чейин арызданам. Силер кандай тиешиңер бар ошону кылдырганга, анан военкомат барам, андай настроение түшүрөт да, мен антыш эле жардам берип, ошо справкаларында бир 3-4 күн иштетип анан калган да мындай майда чүйдө жумуштар кылдырып жазып берейин деген ой болуп аткан да. Азыр бул настроение жок, эч ким жок мага. Бул экөөбүз баратабыз. Өзү иштеп берейин деп атат, машинасын айдап берейин деп атат, өзү. Алла разы болсун. Айтайын деген нерсе, ар ким мыйзам чегинде иш алып барайын десең көңүл жүрөт да, буга чейин мындай нерсе жок эле го, анан каяктан чыкты бул нерсе деген сыяктуу сөздөр болуп кетти. Айтор ошо өзүң функционалдык милдеттериңен тышкарыдагы толтура нерселерди жасаганга туура келет да, өкмөттө жүргөндөчү. Эстелик болсун деп. Өмүр бою военный учетный столду иштебейбиз. Эстелик болсун, ушу видеону тартып атабыз. Салам алейкум деп кой. Салам алейкум. Красавчик, от души.